Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрөрманы. Эфирде 2 ноябрга алынган жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Чек арада жабыр тарткан жарандардын 18 миллион сомдон ашуун насыясы жоюлду. Улуттук банктан билдиришкендей, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган насыя алуучуларга көмөк көрсөтүү үчүн финансы кредит уюмдарынын жүргүзгөн иш-аракеттерине мониторинг жүргүзүлүүдө. Ноябрь айына каранта финансы кредит уюмдарынан алынган маалыматтар боюнча аларга 372 карыз алуучу кайрылган. Натыйжада 19 миллион сомдой 268 кредит жоюлган. 20 миллион сомдон ашуун 64 кредиттин келишимдик шарттары өзгөртүлгөн. Же болбосо төлөм мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен жаңыдан график түзүлгөн. Азыркы тапта финансы кредиттик уюмдары жабыркаган карыз алуучулардан келип жаткан арыздарды кароодо жана банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чаралар көрүлөт. Баткенде жаңы көпүрө курулду. 1 ноябрда Баткен шаарынын Кызылдөң кварталындагы Бакай ата участкасында жаңы көпүрө курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, көпүрөнүн сметалык баасы 10 миллион 700 миң сомду түзгөн. Көпүрө Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан курулду. Анын узундугу 15 метр, кеңдиги 12 метр, эки тарабында тең жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөгү менен кошо курулду. Жаз айларында жаан-чачын көп жаагандыктан сел жүрүп, жол каттамы үзгүлтүккө учураган. Мындан улам шаардыктар үчүн жол каттамы түйшүк жаратып келген. Эми келерки жылга дагы шаарда сел өтүүчү сай аркылуу өткөн 2 көпүрөнү куруу планы каралууда, деп айтылат маалыматта. Ош облусунун аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын 1 ноябрь күнү саат 10:35-те Ош облусунун аймагында очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Жер титирөө Чоң Алай районунун Ачык суу айылында 3,5 балл, Кашка суу айылында 3 балл, Каракабак, Сары Могол, Кабык, Дароот Коргон, Кызыл Эшме айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Кыргызстанда самбо боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт. Бишкекте 11-13 ноябрь күндөрү самбо боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт. Бул чемпионат Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Дүйнө чемпионатына 50гө жакын өлкөдөн 500дөй спортчу катышуусу күтүлүүдө. Ошондой эле эл аралык самбо федерациясынын президенти Василий Шестаков келет. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.